Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана менин сүйүктүү окуучуларым. Кутман күнүңөр менен. Анда бүгүнкү аралыктан окуу сабактарыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактарыбыз ийгиликтүү өтсүн. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү биздин экинчи сабагыбыз математика сабагы. Балдар, математика сабагынан кечээ үйгө берилген тапшырмаларды дээрлик бардык окуучулар мага жөнөтүштү. Айрым жөнөтө элек окуучулар үй тапшырмасын жөнөткүлө. Бардыгыбыз окуу куралдарыбызды алган болсок, анда математика сабагын баштайбыз. Балдар, бардыгыбыз кунт коюп экранды карайбыз. Бардыгыбыз биргеликте так айтма оюнун ойнойбуз. Баштадык. 34 менен 98-дин суммасы, 102 менен 60-дын айырмасы, 81 менен 9-дун тийиндиси, 9 менен 0-дун көбөйтүндүсү жана 14 менен 5-дин көбөйтүндүсү. Силер бул берилген тапшырмаларды ооздоки эле такылдатып эсептеп койдуңар деп ишенем. Балдар, биз бир аз болсо дагы мээбизге чабуул жасап алдык. Бүгүнкү биздин өтө турган жаңы темабыз мисал маселе иштөө. Биз бүгүн китебибиздин 97-бетиндеги номер 638 тапшырмадан баштап 98-беттеги номер 647 мисалга чейин иштейбиз. Бүгүнкү сабакта мисал маселелерди эрежеге ылайык иштейсиңер. Берилген тапшырманы туура так аткарасыңар. Бири-бириңерге жардам берүүгө тарбияланасыңар. Баарыбыз дептерибизди ачып, таза, сулуу элементи менен үстүдөн 10 клетка таштап, 10-ду санап 11-ге бүгүнкү числону жазып, 20-январь таза жазууга 7 санын жазасыңар. Ал эми математикалык диктантка жөнөкөй теңдемени аткарып, бүгүнкү жаңы теманы жазабыз. Номер 638-дин тапшырмасын окуйбуз. Теңдемени чыгар. Ал эмнеге негизделет? Ооба, көбөйтүндү менен көбөйтүүчүлөрдүн байланышына. Ал кандайча айтылат? Демек, берилген эки жөнөкөй теңдемени чыгарабыз. Андан кийин амалдардын байланыштарын теңдеме чыгарууга пайдаланууну эсибизге салабыз. Калган номерлерди дагы ирети менен чыгарып, улам чыгарган тапшырмаларды менин өздүгүмө жөнөтүп тургула. Мен силер кийинкисин чыгаргача мурунку иштеп бүткөн тапшырмаларыңарды текшергенче отурам. Түшүндүңөр балдар? Ар бир номерлердин тапшырмаларын кунт коюп угуп, шашпай, так, туура аткарганга аракет кылгыла. Анда үйгө тапшырма китебибиздин 99-бетиндеги номер 648, 649, 650 номерлер үйгө тапшырма болот. Саламатта болгула.